Жалал Абад шаарынын Спутник кечи шаарчасында курулуп жаткан бул базардын жалпы аянты 3,5 гектар. Учурда аталган жайды мэриянын жол башкармалыгынын кызматкерлери тегиздеп жатат. Жумушту башталганбыз 24-түндө. 24-түнөн бери 2 погрузчик, 2 КАМАЗ, жетишпей калганда 3 КАМАЗ болуп иштеп атабыз. Бул жерде тегиздеп, машина базарга Кудай кааласа беришке аракет кылып атабыз. Бул жерде жумуштар боюнча бул жер мурун муниципалдык жер болгон. Мындай ташталып, ысырайдын таштан. Буларды тазалап, чекесин алып, тегиздеп, бизде азыр боло турган иш ушул жумушту аткарып атабыз. Муниципалдык унаа базарды курууга жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сомдой акча коротулат. Азырынча ага канча унаа бата турганы жана жылдык бюджети канча болору белгисиз. Шаар мэри Эрнестбек Ормоков учурда базардын долбоору даярдалып жатканын айтат. Базардын айланасына 4 навес курулат. Базардын ошо биз кура турган базардын ортосуна электр мамчалары тартылган экен, аларды сыртка жылдырабыз. Освещениялар болот. Дар аткана 2 дар аткананы пландап атабыз. Анан столовый ашканалар болот. Муниципалдык базар ушул жылдын февраль айында пайдаланууга берилет. Ал ишке киргенден тарта учурда иштеп жаткан шаардагы жеке менчик унаа базары жабылат. Азыркы унаа базарыбыз бул муниципалдык эмес да, жеке менчик бир адамдын территориясында турат да. Анан эң негизги шаардагы тыгындарды жоюу болуп атат биздин максатыбыз. Эл тараптан көп арыздар түшүп атат. ГАИ кызматкерлерин деле чакырып, аларды жол тыгындарын алууда, жаза айтууда көп иш аракеттерди кылып атат, бирок базарды жылдырбасак бул маселелер чечилген эмес да. Жалал Абад шаарынын мэри кошумчалагандай унаа базарга кирген автоунааларга акы кандай тартипте алынаарын шаардык кеңештин депутаттары чечип берет. Аталган муниципалдык базарга болжолдуу 1000 чукул унаа батат. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында учурда иштеп жаткан Келечек унаа базары ар жуманын бейшемби күнү иштейт. Бул күнү унаа базарынын айланасындагы көчөлөргө унаалар жыктолуп, авто тыгындарды пайда кылып келет.